Bu деген эмне? Kim bul жөнүндө буга чейин уккан? Бул кимге чейин ооба? Кана, ким уккан? Bu деген кандай жөндөөлөт? Бириккен Улуттар Уюму. Канадагы бул Бириккен Улуттар Уюму эмне иштеп аткарат экен? Ким укты эле? Бириккен Улуттар Уюму. Кана? Бириккен Улуттар Уюму экологиялык тынчтыкты орнотуу жана түзүү болуп эсептелет. Жакшы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Бириккен Улуттар Уюму тынчтык жана кызматташтык жолунда деген темада болуп, сабагыбыздын негизги максаты Бириккен Улуттар Уюмунун түзүмү жана түзүлүү тарыхы боюнча маалымат аласыңар. Эл аралык кызматташтык боюнча түшүнүк аласыңар. Окуучуларды дүйнөлүк жарандык баалуулуктарды урматтоого тарбиялоо. Мен эми кыскачараак жаздым, бирок бунун өз негизги миссиясы жалпы дүйнө жүзүндөгү кызматташтыкты күчөтүү, тынчтыкты сактоо. Эми ичинде эле класстар аралык кызматташтык деген сөз болсо, эмне жөнүндө түшүнөсүңөр? Эки класс ортосунда мамилелер, дүйнөлүк эл аралык кызматташтыктар булар мамлекеттердин арасындагы кызматташтыкты түшүнөт экенбиз. Буну түзүлүш тарыхы боюнча кимде маалымат бар? Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин мамлекеттер арасында тынчтык орнотуу боюнча бул уюмдун негизин киргизген. Жакшы. Алгач канча мамлекет катталган экен? Алгач мамлекет мүчө болгон, андан кийин азыркы убакта 1925 жылы 183 мамлекет мүчө. Негизги максаттары жана милдеттери эмне экен? Мамлекеттер ортосундагы тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо дейт. Эң негизги максаттардын бири. Мамлекеттер ортосунда достук мамилелерди өнүктүрүү дейт. Эл аралык көйгөйлөрдү чечүүдө жокчулук, оорулар, экология, адам укуктары жана башкаларга боюнча кызматташуу, адам укуктарын коргоо дейт. 17 максаты бар экен. Алардын эң негизги максаттарынын бири бул жакырчылыкты жоюу экен. Кыргызстан кандай мамлекетке кирет? Силердин оюңарда кандай? Жаңы өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарына кошулат. Жана негизги органдары кайсылар? Бунун катчылыгы башкаруучу административдик орган экен. Жаңы мен айтып өттүм. Эл аралык сот мамлекеттер ортосундагы талаштарды чечет экен. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши эл аралык тынчтыкты жана коопсуздук сактоо үчүн жооп берет экен. Бунун башкы ассамблеясы бардык мүчө өлкөлөрдүн өкүлчүлүгү бар орган экен. Башка структураларды атаса болот деп, мисалы бунун экономикалык жана социалдык кеңештери дейт. Колонизатор мамлекеттердин өмүрүн бөлүп алышкан. Алар ошол бөлүштүрүүнү өз күчтөрүн коргоо жана мыйзамдуу түскө киргизүү үчүн жолду түзүшкөн. Андай жагдайларды талкууга салып демилгелерге сунуштайт. Бунун башкы ассамблеясынын 72-чи сессиясынын жалпы дебаттарына Муну айттык, биз бир эле тынчтыкты сактоо, жакырчылыкты жоюу эмес, элдер арасындагы
өлкөлөр арасындагы чек ара маселелерин дагы чечүүгө чоң салымдарын кошо алат.